киши мейманканада иштечү. Бирок кийин аны жумуштан кетирип жиберишкен. Ал андан ары эмне кыларын билбей бош болуп жүрүп калат. Өзү да баягыдай күлгүн жаш курагында эмес эле. Убактысы аз. Акчасы болсо дээрлик жок болчу. Андан ары жашоонун айласын издеп мындай аракет кылат. Ал автобекеттен анча алыс эмес жерде жашачу. Бир күнү ал үйүнүн эшигине мейманкана деген жазууну илип коет. Анын бир гана бөлмөсү жана бир керебети бар болчу. Бир күнү таңкы саат 4-тө эшик тыкылдап, күтпөгөн жерден алгачкы коногу келип калат. "Күтө туруңуз, мен бөлмөнү бошотуп жатам" деп, шаша-буша таза шейшептерди жайып, бөлмөнү бошотуп, конокту киргизет. А өзү болсо таң атканча ашканада отурат. Эртеси ал киши дагы эл келерин түшүнүп, майда-чүйдө нерселерин катып койгон тар бөлмөнү жыйнап, өзүнө жатканга ошол жакка жай даярдайт. А өзүнүн бөлмөсүн конокторго ижарага берип баштайт. Бул кишинин аты Хаят Роберт фон Ден. Мына ушинтип 13 миллиард доллар капиталы бар Хаят Hotels Corporation деген компаниянын тарыхы башталган. Токойдогу эң чоң дарактын жашоосу кичинекей уруктан башталат. Ыйык жазууда мындай сөздөр бар. Шамалды караган адам эгин экпейт. Булутту караган адам түшүм жыйнабайт. Сен шамалдын жолун, боюнда бар аялдын курсагында баланын сөөктөрү кантип жаралып жатканын билбегенде эле, баардыгын жасап жаткан Кудайдын иштерин да билбейсиң. Эртең менен үрөнүңдү сеп, кечинде да колуңду тындырба. Анткени сен тигил же бул иш ийгиликтүү болорун, же экөө тең жакшы болорун билбейсиң. Ошондуктан жалкоолонбой аракет кылуу эң туура кадам.